2022 Жогорку Кеңеште төраганын алдында миграция катчылыгына кирип, эксперт болуп иштеп баштадым. Анан ошол кезде мигранттын балдары менен иштеп баштадым. Мигранттын балдарынын ыйлагандарын угуп, ата энесине болгон кусасын көрүп, анан аябай ойлончумун да, ушул Кыргызстанда эмнеге иш жок? Биз неге Кыргызстанда ишкерлик кыла албайбыз? Ошо мигранттар сырттан акча тапкан акчаны Кыргызстандан эле тапса болот го деп абдан көп ойлонуп жүрчүмүн. Анан кийин мынакей 2025-жылы Кудайдын буйругу менен биз онлайн тармакка чыктык. Өткөндө мен айткам, ишкерлерди тарткым келип атат деп. Анан бүгүн мынакей ушундай сонун этно конок үйү ачылган экен Ош шаарында. Ушул жерге Айдежеге конок болуп келип калдым. Бүгүн биз Айдеже менен сүйлөшөбүз. Саламатсызбы Айдеже? Кандайсыз, жакшысызбы? Кош келипсиңер. Рахмат чоң. Айдеже, ишкерликти качан баштадыңыз эле? Ишкерликти мен өзү 2015-жылы туризм багытынан баштагам. Ошол 2015-жылдан бери ушул багытта эмгектенип келем. Анан өзүбүз көп сырт жактарга чыгабыз, туристтерди жиберебиз ар жака. Анан принимать этебиз, кабыл алабыз ар кайсы өлкөлөрдөн келген. Анан ошо биздин партнерлорго жиберип иштеп келдик ушалга чейин. Азыр ушу акыркы 1 жылдын ичинде ойлонуп, биз неге өзүбүз ошол нерсени уюштура албайбыз деп, анан туристтерди өзүбүз кабыл алып, мамлекетибизге пайда алып келгенче өзүбүзгө дагы ошо пайданы калтырганга деп аракет кылып, анан ушу 1 жылдык өзүр эмгектин негизинде ушул оймо конок үйү пайда болду да. Сонун экен. Негизи эле азыр мамлекетибиз туризмге аябай өзгөчө басым жасап атат. Кечээ мен Египетке барып келгенмин. Анан ал жакта чөл экен, какыраган чөл, пирамидасы бар экен, Нил дарыясы, анан кийин ошол Кызыл деңиз деп коет. Ошол 1-2 эле нерсеси бар экен. Анан булар калкы тарыхка басым жасайт экен. Тарыхынын негизинде эле ошону эле мындай бетине карап алып туризмде эле акча табышат экен. Анан сиз айткандай ушул биздин улуттук колориттерди сонун кылып чыгарыптырсыздар. Ушул идея кайсыл жактан келди? Анан сиз өзүңүз эле иштейсизби же үй бүлөлүк бизнесби, бул кандай? Негизинен бул биз ошо курбу кызым Айнура деп партнерство менен ачылган бизнес болуп эсептелинет. Анан ошол Айнура тууралуу да бир аз айтып кетсем, Айнура экөөбүз проекттерде чогуу жүрүп, ассоциацияларда чогуу болуп жүрүп, анан таанышып, экөөбүздүн ой пикирлерибиз бир жерден чыгып, экөөбүз эмнени гана кылбадык, экөөбүз кофейня ачып көрдүк. Ушул Ош шаарында? Ош шаарында эле кофейня ачып, анан ал дагы аренда келишимибиз туура эмес болуп, анан ошо аренда ээсинин дагы бир аз ойлору өзгөрүп, анан биз кофейняны жабышка туура келди. Анан биз ал жака көп акча сарптаганбыз, анан бирок эч кандай чөккөн жокпуз. Дагы деле биз башка нерселерге умтулуп, изденип, ошо коңшу мамлекеттерге чогуу чыгып, ошо идеяларды топтоп, аракеттенип жүрдүк да. Анан Айнура экөөбүз жөнүндө айтсам, ошо Айнура бири-бирибизге бир нерсе талашпайбыз, спорт этпейбиз. Анан ойлогон оюбуз бир жерден чыгат, менин кемчилигим ал толуктайт, аныкын мен толуктап дегендей. Ушинтип ошо оймо түзүлүп калды. Демек сиз курбуңуз менен бул ишкерликте жүрөт экенсиз, канча жылдан? Бизде айтат го, партнерство деген болбойт, жеке иштеш керек, жалгыз иштеш керек деп. Анан демек жакшы деле мындайча айтканда тарыхтар бар экен. Ооба, сөзсүз түрдө бар. Ошо ишкерликте өйдө болот, ылдый болот, чоң рисктерди, чоң тобокелчиликтерди талап кылынат. Кандай мүнөз керек? Мүнөз кандай болуш керек? Ооба, туура айтасың, чоң. Аябай чоң рискке бардык деп уккан адам деле чоң рискке барыпсыңар, тем более азыр мондай кыйын заманда деп айтып атышат. Ушундай рискке барып, бизнести баштап кетүүгө биринчиден туруктуулук керек адамдачы. Туруктуу ой, туруктуулук, сабырдуулук керек. Анан баягы Москва бир күндө эле курулуп калган эмес дегендей, дайым өзүбүздү кубаттап эметип турабыз да, сразу эле болуп кетпейт депчи. Анан буюрса жакшы болот деп чоң ниет менен келатабыз. Буну баштагансыздар канча болду? Баштаганыбызга биз ошо ичинде бул жерди ижарага алганбыз. Ижарага биз 10-апрелде договор түзүп, келишим түзүп, келишимдин негизинде анан кийин ичини жасалгалоо, баягы санузел кошумча бүт нерсесин жасап, ошол мебелдерди заказ берип күтүп,
келгенге уже ошондо 13 апрелде баштаганбыз да, ушул күнү 13 апрелде башталды Бюрса жумуш. Жаңы эле ачылыптырсыздар. Жаңы эле ачылдык, коноктор Бюрса жаман эмес, ошо международный сайт Booking уже конокторду күтүп баштадык. Алар уже жайгашып 3-күн биздин конок үйдө эс алууда. Бизде дегенчи ишкерлик кылыш үчүн акча керекпи же идея керекпи? Акча керек деп акчаны күтүп отура берсең, акча эч жактан келбейт да. Анан акчабыз жок деле акча бар болчу, эми анан идея керек деп ойлойм. Биринчиден идея, анан адамда эрк керек деп, анан ошого жараша Кудайым да бере берет экен да. Бизде көпчүлүк учурда менде 1 миллионум болсо мынтип салмакмын, анан тигинтип салмакмын деп кыял кечи адамдар көп го, кыялданып отурат. Демек биринчи идея болуш керек экен, анан ошого жараша акча өзүнөн өзү пайда болот экен. Сонун экен. Анан айымдарды ишкерликке чакыруу боюнча сиздин опытыңызда, сиздин тажрыйбаңызда канча ушул бизнестин түрүн көрдүңүз? Канча бизнестин түрүн көрдүңүз? Кандай бизнестерди айымдарга же болбосо чет өлкөдө жүргөн мигранттарга сунуштайт элесиз? Мен бизнестин аябай көп түрүн көрдүм. Ошо дагы баягы Ош шаарында бүт эле биздин Жет областта бар ЖИА ишкерлер ассоциациясы болуп жүрсөңөр керек. Ошол жакта дагы мүчө болуп, анан быйыл эле тилекке каршы алар менен иштешпей калдым. ЖИАда ушунчалык биздин Ош шаарындагы эле ишкер айымдар көп да. Бүгүн эле бир таанышым айтып калды. Силер ушинтип аялдар дейт, ишкерлик кылып чуркап жүрүп биздин эркектерди слабый кылып койдуңар депчи. Слабый кылып койдуңар дейт да. Ага эми турмуш өзү эме болуп атат да, баягы жалгыз бой аялдар балдарымды багайын деп аракет кылып чуркап, буну кылайын, тигини кылайын деп жүрөбүз. Анан ишкерлерге, мигранттарды айтмакмын, бул жака келип деле иштесеңер болот депчи. Мисалы, кандай бизнестер бар, токуу бизнестери, ошо эме кол өнөрчү. Анан аны токуп сатып, менин акчам жок да каражатка дешет да. Сен ал эле эмес, ал өнөрдү сатып акча тапсаң болот да. Азыр биздин өсүп келаткан уундар унутулуп баратпайбы? Мисалы, курак билген эжелер бар, токуган, ошолорду чакырып келип, анан балдарыбызга мастер-класстарды көрсөтүп, биз азыр даже Айнур экөөбүз ойлонуп атабыз. Эмеге өтүп кеттимби? Бизде тандыр, анан очок бар экен да. Анан биз баягы именно могу ушул кыргыздын унутулуп бараткан баалуулуктарын азыр бүт эле нукуралык эмес, баягы этно сүрөттөр болсо дагы алардын баардыгы синтетика бир же краскалардан да. Биз изденип жүрүп ошол могу биздин конок үйдөгү көрүп аткан эмелериңерди, кооздук жасалгалар нукура кийизден, дагы пайдаланып айтып кетким келет. Күлчөдөн Бай Алай коомдук фондунун кыздарына чоң рахмат, жетекчиси Назгүлгө бизди да колдоп ушул нерселерге ээ болгонубузгачы. Анан ушул кол өнөрчүлүктөрдү эле кылып иштешсе болот аялдарчы. Кайсыл жактан мотивация аласыз, энергия аласыз? Эмне үчүн ишкерлик кылып миллионер болушум керек, көп акча табышым керек деген нерсе движок сизде бар. Ооба. Ошолордун баарына менин артымда турган балдарым түрткү болот да көбүнчөчү. Мен ушулар үчүн иштешим керек, мен оорубашым керек. Мен эмнеге жата беришим керек, мен иштешим керек. 6 саны маман пока эме болуп атканда деп аракет кылам. Мен Айнурада деле ошондой да. Анан ошо көбүнчө балдардан, чет жактарга чыкканда аялдарды көрүп, анан бизде эмнеге ушундай боло албайбыз деп, анан көбүнчө мен баягы нолдон баштап бизнес үйрөтөм, миллион акча тапканды үйрөтөм деген курстарды окутуп, онлайн тренингтерге катыштырып акча чогулткан биздин жеке ишкер айымдар бар. Анан ошолорго мен каршымын. Чынында билбейм, ал деген эми акчаң болсо, сен айткандай жанагы идеясы бар, акчасы бар адам өзү деле баштап кетсе болот да. Сөзсүз бирөөгө акча коротуп окуштун кереги жок деп ойлойм да. Ошол сыяктуу. Бизде азыр мамлекетте социалдык контракт деген баягы жөлөк пул пособияны алып, анан кийин мамлекет ошону бир эле берип коюп атат да, 100 миңчи бизнес идеяга ошо айымдарга ишкерлик кылгыла, ошол жакырчылыктан чыккыла деген сыяктуу өңдөчү. Анан биз кече Кара Сууга барып, МАД айыл өкмөтүндө, Датка айыл өкмөтүнөн барып тарттык да, анан ошол жерде бизде айымдар бизнестин бир эле түрүн же эки эле түрүн кылышат экен. Мисалы үчүн көпчүлүгү баягы чеберчилик,
чеберчилик дегенде жана швея менен же болбосо төшөк көрпө тигишет экен. Анан креативный бизнес идеяны каяктан тапса болот, анан сиз ушул жатакананы ачуу үчүн канча бюджет керектелди и бул идея кайсыл жактан пайда болду? Туура айтасың Чолпон, ошол сен айткандай жөлөк булут жөнүндө мен да угуп, мен даже ошол проекттин долбоору катышкам да. Анан кийин бизде эми Ош шаары көп булуттуу өлкө эмеспи, шаар эмеспи. Анан чындап биздин эмеде могу өзбек улутунда туугандар да, алар да баягы выпечка эмелер, токуган эмелер, баягы эмнени токуйт, баягы себет токуган мага аябай интересно болот да. Себет токуп ошолорду көрсөтө алышканда мен ошол долбоордо көргөм. Анан бизикинде баягы эле духовка алам, швейный машина алам, анан ошо баары бирин бири эле кайталай беришет да. Ошо идеяларды изденип, аялдарыбыз анан ошондой атайын идеяларды биз аларга көмөктөшкөнгө, ошо особенно жалгыз бой аялдарга көмөктөшүп иштегенге, ушундай долбоорлорду түзсөк деп биздин дагы ошо курбу кыздарыбыз бар, дайым сүйлөшүп келебиз. Анан Эне Деми деген фондубуз жаралган турат. Ошо именно жалгыз бой аялдарга. Эгерде сиздерге биздин көрөрмандар жалгыз бой энелер болсо, сиздерге кайрылса, сиздер бизнес идея түзүп жардам берүүгө дайынсыздар, окутканга даярбыз ошо. Же айылдарга, райондорго барганга даярбыз деп ошо пландап жүрөбүз. Урматтуу көрөрмандар, мен эле эмес, мен баягы конок болуп келгенден кийин айда эжелер дагы кыдырып сабак өткөнгө дайын. Мен өткөндө Баткенге баргам, анан өзүм кесиптештерим, психологдордун баарын чакыра кеткенмин да, Баткенге келип, акысыз сабак өтүп, кыдырып кетиңиздер деп. Анда эки суроо калып калды окшойт. Канча каражат кетти, идея каяктан келди? Каражат пока сыр бойдон калсын. Канча каражат кеткеничи, анан дагы бир буюрса жолугушууларда мен конкреттүү түрдө сага айтып берем. Анан кийин бул идея кайдан келди, азыр айтып атпаймынбы, мен өзүм туризм багытында иштеп, биз өзүбүздүн туристтерди чет жактарга чыгарабыз, кабыл алабыз. Анан ошол туристтерди кабыл алганга эмнеге өзүбүз мүмкүнчүлүк түзө албайбыз деп жүрүп, анан ошол ошондон келип чыгып, анан кийин ошол конок үйүн ачып кабыл алып иштеп баштадык буюрса. Сонун. Мен кече Жалал Абадка барып, анан Барп айылынан өтүп баратканда ошол жерде теплицалар көп экен, аябай көп. Мен ал буурда көргөн эмесминби, же жаңы пайда болду, билбейм. Айтор анан айтып токтоп ошол жерде анан кире калдым да, ошол теплицанын бирөөсүнө эле кире калсам, ошол жерде хозяины 10 соток жер экен. Анан могу теплицаны жасаш үчүн канча кетти десем, 600 000 кетти деп атпайбы. Анан сүйлөп бербейсизби десем, жок, мен камерага сүйлөй албайм, өзүң эле айтып койчу деп атпайбы. Ошондой болуп мен да ойлогом. Эми айтайын дегеним, 600 000, 1 миллион, 2 миллион сомго чейин биздин мигранттарыбыз таба алат да, бир жылдын ичиндечи. Ошол таба алган акчасын ушундай чакан бизнеске вложение кылып баштаса болот экен. Бирок сөзсүз түрдө тобокелчиликке барыш керек, рискке барыш керек. Анан эч ким гарантия бербейт да. Мен гарантия сураган адамдарга таң калам да өзүчө. Бир буюм алганда, бир нерсе алганда буга канча убакыт гарантия бар деп. Жана эми биздин өзүбүздүн эртеңки күнүбүзгө гарантия жок да. Канча убакыт жашаарыбызга, канча жыл, канча жаш жашаарыбызга убакыт жок. Ошон үчүн гарантия жок, бирок ниет жакшы болуп иштей берсе, сөзсүз түрдө үзүрүү болот экен. Анда эмесе көрсөтүп кичине эме алып койсоңуз бизди ичинен. Бул биздин туристтер үчүн тамактануучу бөлмө. Биздин конок үйүбүздө ошол эртең мененки тамактануу киргизилген. Сөзсүз түрдө ошол комплексный тамактануу бар. Анан ошо на базе завтрака деп айтылат. Концепция ошондой. Бул жак биздин 6 орундуу бөлмөбүз. Көбүнчө эле ошол баягы конокторго групповой заезддер көп болот да. Ошолорго биз басым жасап, ошолор үчүн даярдалды. Анан дагы бир моменттен пайдаланып айтып кетким келет. Чопон, бул биздин буну биз өзүбүз колубуз менен тиктик. Айнура экөөбүз отуруп алып, диван жапкычтардычы. Анан могу жууркан төшөктөрдү көрсөңөр, анан биз уйку сатабыз да. Биз уйку сатабыз деп, ошол биздин туристтерибизге ыңгайлуу болсун деп, матрастар ортопедический, удобный, чем кроватька сөөгүнө караганда бунусу кымбатыраак турат да. Мага ошол отдельно жайгашкан мебелдериңиздер жакты. Себептен биз Баткенге барып, гостиница таба албай, конок үй таба албай, аябай кыйналганбыз. Анан бир конок үйгө барып жалдыраганбыз.
пожалуйста кирип жатырбаңыз деп. Себеп дегенде конок үйгө баягы эркек менен аял келсе эле бир туура эмес кабыл алат экен да. Нике көлүңөр барбы, башкарбы деп. Билбейм, же биздикилер ушинтип туура эмес жолдо жүрүп ишенимден кетип калганбы, айтор биз барып пожалуйста биз чогуу иштешебиз кеңес коебуз деп аябай жалдырганбыз, бирок сиздердики мындай бөлөк болгону ушу жакшы. журкандар дагы аябай таза бактадан атайын заказ берилип тиктирилди ошо. Сонун экен. Кебезден депчи. Өзүңдүн колуң менен жасаган бөлөкчө болуш керек. Ошондой. Ар бир оймос эмес. Аябай сонун экен. Бул биздин конференция залыбыз чопон, анан азыр жаңы эле ачылгандыктан стулдарыбыз келе эртең келип калат. 25-30 адамга жайгаштырсак болот да. Анан ошо өзүң байкагандай биздин конок үйүндө ошо көбүнчө эле кооздуктар этностилде. Ооба. Бул куракта дагы аябай менин бир тажеңем бар. Ошол киши курап берди, ушинтип сону кылып. Өзүмдүн чоң апамдын үйүнө эстеп кеттим сразу элечи. Ошолар дагы туштурдук деген сөздү даже биздин балдарыбыз унутуп баратпайбы ошо. Ошо биздин баалуулуктарды, кыргыздын баалуулуктарын сактаганча деп ошо. Ушул жерде Ош шаарынын Баткен, Жалал Абад областынан дагы келген айымдарга сонун тренингдер болот экен, демек. Буюрса. Ушул жерде сонун куттуу, берекелүү жер болсун. Көп айымдар келип билим ала турган, ийгиликке жете турган бир ак өргө болсун деп тилектешпиз. Урматтуу достор, эгерде сиздер, урматтуу көрөрмандар, эгерде сиздер башка областтан болуп Ошко келип калган болсоңуздар, сөзсүз түрдө Оймо конок үйүнө келип баш багып кетиңиздер. Бардыгы таза, тыкан, абдан сонун жайгашкан экен. Анан кийин бул жерде ишкер айымдар, мынакей эжекелер сөздөр ачкан. Келип баарлашып, бизнес идея дагы угуп кетсеңиздер болот. Ал эми жөн эле көрөрмандар болсо, бул жака жатыш үчүн эмес, билим алыш үчүн дагы келсеңиздер болот. Бардыгыңыздарды күтөбүз. Чоң рахмат.